Бүгін 11 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту 2020-жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу ишти кароону уланткан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сот учурунда кайрадан тартипти бузгандыгы үчүн сот залынан четтетилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай турганын айтып, жана анын оорусун калптеп көрсөтүп жаткандыктарын айтып нааразы болду. Бул соттор марионетка, сотко уят эле. Алар жазып бергендерди аткарып жатышат. Өздөрү эч нерсе билбейт. Бешинде эле чыкпаса соке кетет беле. Мындай акыйкатсыз болгон эмес Кыргызстанда. Атамбаев соттук жарыян учурунда айыпталуучулар олтурган айнек тосмону тепкилеп каршылыгын көрсөттү. Мындан кийин аны сот залынан алып кетишти. Эске салсак, 8-апрелдеги соттук отурум учурунда да Алмазбек Атамбаев саламаттыгынан улам сот отурумдарына катыша албастыгын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылып, айнек тосмону тепкилеп сот залынан чыгарылган. 8-апрелдеги сот отурумунун түштөн кийинки бөлүгүндө мамлекеттик айыптоочулар процесс кылмышка шектүүлөрдүн катышуусу менен өтүшү керектигин айтып, өтүнүч келтиришти. Натыйжада судья Атамбаевди мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарып, кийинки сот процесси 11-апрелге белгиленген. Буга чейинки соттук жарыян учурунда Атамбаев өзүн жаман сезип, аны тез жардам унаасы алып кеткен. Бүгүн 11-апрелде Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети тарабынан уюштурулган пенсиялык системаны реформалоо жана 2023-26 жылдарга карата милдеттүү медициналык камсыздандыруу тармагын өнүктүрүү концепциясынын долбоорун талкуулаган парламенттик угуу өтүүдө. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган тиешелүү министрликтердин, жарандык коомдордун жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаеванын айтымында, Кыргызстанда пенсионерлердин 70% аялдар. Айымдардын жашоо курагы эркектерге караганда узагыраак. Алар эртерээк пенсияга чыгышат. Башка өлкөлөр эркектер менен аялдардын пенсияга чыгуу курагын теңеп коюуда. Мисалы, Европада бар эле 65 жаштан чыгат. Казакстандагы этап менен өтүп жатат. Россия мамлекеттик кызматкерлерден баштады. Биз азыр теңөө жөнүндө сөз кылган жокпуз. Жок дегенде 2 жылга узартып, 58 жаштан 60га көтөрүүнү сунуштап жатабыз. Чынын айтайын, мамлекеттик кызматта эч ким пенсияга кеткиси келбейт. Айымдар 58 жашында да жаш эле, деди Жуматаева. Манас бажысынын кызматкерлери Стамбул-Бишкек аба каттамындагы жүргүнчүгө жоголгон акчасын таап беришти. Бул тууралуу бажы кызматынан билдиришти. 9-апрелде Орусиянын жараны Стамбулдан Бишкекке келген каттамда учактын ичинде 7900 евросын жоготконун билдирген. Бажы кызматкерлер аэропорттун коопсуздук кызматына, милицияга маалымдашып, ыкчам иш көрүлгөн. Алар ар бир жүргүнчүнү карап, акчаны таап беришкен. Кылмышка шектелип 2 чет өлкөлүк жаран кармалган.